Баткен шаарында жайгашкан Баткен мамлекеттик университетинин Айгүл тоо тарыхый маданий музей комплекси 2018 жылдын 28-июнунда түзүлгөн. Айгүл тоо тарыхый маданий музейи илим изилдөөгө, экспозициялык көркөм, маданий экскурсиялык туристтик максатта түзүлүп, материалдык жана руханий баалуулуктарды сактап изилдөөгө багытталган. Музейдин ичинде атайын түзүлгөн ар кандай бөлүмдөрү бар. Мамлекеттүүлүккө арналган бөлүгү, археология жана петроглифтерге арналган бөлүк, этнография, советтик доор, ошондой эле инсан таануу жана облустун район шаарларына арналган бөлүктөрүнөн турат. Музейдин төптөлүшүнө Баткен мамлекеттик университетинин жалпы эмгек жамааты зор салым кошуп келүүдө. Музейди төптөө идеясы Баткен мамлекеттик университетинин педагогикалык билим берүү кафедрасынын окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты доцент Абдинаби Кадыровго таандык. Айгүл тоо тарыхый маданий музей комплексинде деген экспонаттардын негизги бөлүмүн ошол Баткен жергесине таандык буюм тайымдар түзөт. Анын ичинен негизги бөлүгү мына комуз, өрүк комуздар. Бул өрүк комуз эң бир баалуу дагы, нарктуу дагы, барктуу дагы болуп эсептелет. Анткени өрүк комуздар өтө кылымдарды карытат. Ошол эле комуздарга тиешелүү андан тышкары мына темир комуз жана чопо чоор дагы бул Баткен жергесине мүнөздүү болуп эсептелет. Музейде биздин замандын биринчи-экинчи кылымына таандык тарыхый археологиялык табылгалардан тартып, бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый экспонаттар, этнографиялык буюмдар көрүүчүлөр үчүн коюлган. Музейдеги экспозициялар аркылуу музей коноктору жана туристтер Баткен облусу тууралуу толук маалымат алышат. Ыр кесени Хакен Мамбеталиева атындагы Нарын областтык мамлекеттик тарыхый этнографиялык музейинин коллективине жөнөтөбүз. Ыр кесе менен кошо Баткендин өрүгүндөй ширин, Айгүлүндөй кооз, аптабындай ысык саламыбызды кошо жиберебиз.